жаңа 40 мүнөттүк ссылка. Поэтому убакытты кетирбей эле мындай пайдаланайлы, эметип эффективно. В общем, бул жумага агай бизге жаңы спринтке жаңы заданиялар берилген. Анын баары спринт 2 деген колонкада турат. Андан тышкары дагы бир ойлор болгон. Ошо ойлорду бияка жазып койдум. Эгер сиздерде ойлор бар болсо, могу тапшырма бэклогко кирип, спокойно жазып, сунуштай бергиле. Биз анан встречадан баарын чогултабыз. Чогултуп обсуждение кылабыз да. Эң биринчи маселе бул жумага бул спринтке биз деген скрам мастер тандашыбыз керек. Ким скрам мастер боло алат? Мен сунушум Азамат, силер болуп бергиле да, анан өзүңөргө 2 жардамчы алгыла бул жумагачы. Молдагазы, сиз Башат жак менен жүрөсүз макулбу? Бизге көрбөйсүзбү? YouTube анан Башат менен жүрөсүңөр, силерде бул спринтке жумуш көп болот. Азамат, силер болгула скрам мастер и плюс еще дагы 2 жардамчы жаныңарга алгыла, анан мен силерге жумуштардын баарын бөлүштүрүп берейин. Ким спринт скрам мастер болуп бере алат? Ушинтип ар бир спринт сайын ролдорду алмаштырып, скрам мастер болуп, өзүңөрдү мындай лидер катары болуп, командир болуп сезип турасыңар да. Поэтому ар бир спринтте ар кайсы скрам мастер болот. Такалжы чынын айтканда менки күндүзү вообще кире албай, кечкисин эле 6-дан кийин, 6:30 кийин эле бошоп калып атам да. Ошого скрам мастер болгонго мен убактым туура келбей калышым ыктымал да. Ошон үчүн дагы караштырып, сураштырып көрбөйлү? Хорошо, ким даяр скрам мастер болуп бергенге? Такалжы мен кийинки жумадан болоюнчу бул жума аябай жумуштарыбыз көп эле да. Ким сүйлөдү? Жаңы эле кечирип коесуздар. Элнура. Хорошо. Эмки спринтке сизди коелу анда, Элнура Быкеева. Ооба, кийинки жумадан кылайын, катышайын активдер. Бул жумага протоколчу Жама Рустамова боло турган болдук, Жама Рустамова, сиз макулсуз да? Ооба, Сакалжы ооба. Азыр мен силерди бияка киргизип коеюн. Сизлер деген могу жердесиңер. Сейчас. Эмеңер Счетун коюп койгом. Кайсы эле? Так, алдагы Е деген жанында турат. Экинчи катарда. Все. Ошо. Жардамчы керекпи протоколго? Встречалар көп болот болуш керек бул жумада. Айнагүл эже вроде була еще. Кайсы Айнагүл? Шабданова? Ошол эжеке. Хорошо, бул спринттин протоколчулары Айнагүл эже менен Жама Рустемова болот, хорошо? Я попозже закину формат и что надо писать, ошонун баарын, чек-листтердин баарын жазып коем. Протоколду как мы пишем? Пишите протокол, у нас страничка есть же вот Notion. Бул жерге жолугушуу протоколдору деп илип коесуңар дагы, илгенден кийин ошо протоколдун ссылкасын share дегенди копия кылып туруп эле, могу жерге карточкаңарга келип туруп комментарийге илип койгула, хорошо? Ар бир встречанын протоколун. Башка документ, башка Discordто эчтеке жүктөй эле койгула, болгону Trello менен Notion'да иштешели. Discord'ту мы изначально веткалар түзүп жүрдүк, потому что, чтобы немножко наладить структуру и чтобы все вошло в колею деп, атайын ошо веткаларды түзүп, сообщениялардын арасында жолуп кетпесин деп веткалар түзгөнбүз. Эмди болсо жалаң Notion менен и Trello менен иштешебиз. Notion'га жүктөйсүңөр, анан Notion ссылкасын Trello'га жүктөп койсоңор болду, ушу менен бүтөт жумушуңар, Все, SMM'ди бүтүрдүк. Давайте на Scrum мастера. Кто желает? Пожалуйста, поднимайте руки. Все желающие приветствуются. Можете өзүңөрдү ушул ролдо карап көргүлө, кандай болосуңар, эмне кыласыңар, ответственный боло алат бекенсиңерби же жоксуңарбы, ошонун баарын текшерип көргүлө. Здесь ничего трудного нету, просто вам нужно контролировать все действия, все карточки, своевременно ли все выполнено, соответственно, своевременно отчеты давать,
и так далее. Акырында бара үйрөнөбүз баардыгыбыз. Кошула бергиле. Чатта Мерим Аскарова менен Эрбол Тукашев кол көтөрдүңөрбү же ал учурашканыңарбы? Сайкал эже, мен да болсом болобу? Самибаева Айжамал, скрам-мастер. Самибаева Айжамал, бизде Башатта жумуш көп. Хорошо, эже. Так, спринт 2 плюс еще был СММ деп коюшубуз керек. Хорошо, кто желает скрам-мастером быть на этот спринт? Мерим Аскаровачы. Мерим Аскарова, даярсызбы? Жетишесизби? Мерим Аскарова, микрофон включен у вас? Саламатсыздарбы? Мен ошо жетише албайт окшойм. Бул жумада өзүмдүн менеджермин да. Эмегечи долбоорго. Андан сырткары дагы 2 команда бар. Анан билбейм кандай болот. Хорошо, анда тогда жетишпей каласыз эле. Анда бул жума коюп туруңуз, кийинки жумаларда бошоп калсаңыз ошондо кайрылыңыз. Бул жумада да скрам мастерлерде жумуш көбүрөөк болот. Хорошо. Желающийлер барбы дагы? Сайкалжан да эч ким эметпесе ладно, анда мен болуп эметейин. Азамат, главный кое берейин сизди. Плюс, может быть, еще эртең бүрсүүнү желающийлер болуп чыгып калат. Ошондо желающийлер болсо өзүңөргө жардамчы болушуп алгыла. Заданиялардын баарын мияка кечирээк, я попозже загружу. Но в основном вы будете контролировать все вещи, все дела, все карточки, которые агай здесь создал. Да, могу жумуштардын баарын ушул спринтте буюрса бүтүрүшүбүз керек. Азыр ушу задание боюнча мындай примерно эмне жумуштар аткарылат тактап алсак да жакшы болот эле. Азыр аларды да бөлүштүрөбүз да? Аларды да бөлүштүрөбүз азыр неметип. Так, спринт 2 у нас идет, и здесь идет скрам мастер кылып коеюн. Скрам мастер у нас будет черным пускай. Все, хорошо. Так, скрам мастер пока основной есть. Азамат, если желающие будут, ты объявление берип, өзүңүзгө жардамчы тапкыла. Теперь пошлите по заданиям. Research аналогдарды изилдөө деген коюптур агай. Пайдалуу шилтеме. Это, по-моему, та работа, которую сейчас делает Айнагүл Шабданованын командасы. Бул боюнча ошол мияка которбодук белек, он у нас в процессе, researchtын принтти. Ушул эле жумушту, ушул эле команда, Айнагүл эже, Бермет, Данияр, Нураида дегендер, сиздер ушул эле заданияны, onu мындай эле кылып коеюн мен просто. Вот это я просто удалю лучше. И сюда добавлю вашу команду. Бяка. Продолжаем ресерч делать. Хорошо здесь? Хорошо. До конца. Айнаш эже, сиз, Айнагүл эже, вы координатор. Кто там еще был? Данияр Теремкулов, Бермет Исраилова. И еще Нургүл беле, ким эле? Нураида. Нураида. Аматова или как Ахматова. Кайсы тамга да эле. Сүрөт коюп эле ат жазыш керек окшойт, И ошо эме же сүрөтүңөрдү коюп, же мындай SD, EI деп коюп койсоңор баттыраак табылат эле да. Нураида. Ушундай жазылабы? Жок, Нура Нурбек. болуш керек эле же. Кириллица менен жазып деген көрсөңүз. жазуусу бар эле да. Кириллица менен жазып көрөйүнчү азыр. Нураида. Атыңыздарды толтуруп жазып коюңуздар. Сиздер продолжайте, агайдын чек-листин текшерип койгула. Пайдалуу иштемелер, изилдөөнүн натыйжалары, анан жаңы идеяларды, ошонун баарын Notion ичинде иштеп, анан Notion'дун ссылкасын комментарийге жүктөп коюңуздар, Хорошо. Сейчас пока у вас... Булар эме кылыш керекпи? Ошо чогулган вебсайттардын ичинен
ресерч кылып, анан бир 4-5 тандап презентация катары ушундайлар ооба карадык анан деген сыяктуу болду, биздин оюбуз биздин келечек диджитал студиясына ушул сайттар ыңгайлуу деп ошондой натыйжалар чыгарып, анан на основе чего эти результаты вышли, почему вы так решили деген суроолорго жооп беришиңер керек да. Анткени бул жактын, допустим, там бир веб-студиянын бул жагы жакты, тиги веб-студиянын бул жагы жакты, потому что это очень интересно, там привлекает и пользователей деп ошондой сыяктуу анализ кылып, ушул 3 суроого жооп беришиңер керек. Агай срок коюп коюптур, четверг 11:43 дейт. Но я, наверное, скорее всего, его изменю вам. В четверг мы не успеем, наверное. Кайсы күнгө койсом, промежуточный отчет кылайлы. Пятницу или воскресенье кылайлы. Что Воскресенье. Пятница күнү код барго. Субботу, может? В субботу будет этот Summer Challenge. Давайте в воскресенье промежуточный отчет кыласыңар анда, э? Промежуточный отчетту кечкиге кылайлы, саат 9га кыла берели. Жок, 9 эмес, 7ге кылайлы. Спринт превью болбойбу в воскресенье. Жок, спринт ревью 2 жума. Все хорошо. Ошо 9да болот го дейм анда. спринт ревьюнун ретроспективасын өткөзөбүз да ошондо воскресенье. Хорошо. Ушуга чейин уже конкретно анализ кылып, бизге уже презентация кылып бересиңер, анан биз кошумчалайбыз же дагы бирдекелерин эметебиз, анан кийин на следующий полный спринт ревьюга уже отчетность даярдайбыз да. Так, следующий. Кто хочет работать по сайту? Силер дагы ушул Айнагүл эженин командасы менен тоже взаимосвязаны да. Ошол Айнагүл эже менен командасы менен чогуу изилдеп, анан ошо өзүбүздүн сайттын структурасын түзүп беришиң керек да. Ошол структураны вот жерде агай эме жөнөтүп коюптур, что такое структура сайта, как создать. Буну окуп чыкасыңар да, анан Миро доскасында предварительный макет нашего сайта, сколько страничник, какие блоки, какие ссылки подключать надо, куда ведет данная ссылка, анан айга барганда кандай информация ачылат деген ошондой анализ кылыш керек да бирденчи. Ушул немеге катышууга ким даяр? Ушул сайттын структурасында командалар жанагы аналогтор менен коллаборация болуп иштесе жакшы болот эле да, э? Ошо Айнагүл эженин командасы менен коллаборация болуп иштешиңер керек да бирденчи. Кто готов работать? Кандай жазбы? Саламатсыздар, келечек. Биз жаңы кошулдук да, биз азыр эч нерсени түшүнбөй атабыз. Биз ушузек. Жидегүл эже, сиз деген биздин келечек digital деген сайтыбыз эме Notion'убуз бар, ошол жака кирип, протоколдорду көрүп чыгыңыз, окуп чыгыңыз, анан кийин анан чыгарып бизде YouTube каналыбыз бар, ошо YouTube каналда плейлистибиз бар. Келечек digital деген. Ошол жакта 2 же 3 видео бар, ошону көрүп чыксаңыз анан түшүнөсүз да. Азыркы учурда. Эже бизге ссылка жөнөтө аласыздарбы? Кошулганы? Ким, Азамат, жөнөтө элексиңерби? Жидегүл эже жиберген Карап көрүш керек. Дискордтон жазып атат Ооба, Жидегүл эже жазып аткан Дискордтон. Андан жибергем да. Ошол сайт боюнча биз Мээрим экөөбүз кошулайлы, анан ким менен иштешибиз керек, ошол боюнча сүйлөшөбүз да. Мээрим ким? Жутанкеева Мээрим, Жидегүл Нурбаева экөөбүз. Ушул эле жака. Мээрим деле бирөө жүрөт го. Мээрим Фамилиясы кандай дедиңиз? Жутанкеева. Мияка жазып турам анда Мээрим Жутанкеева, Жидегүл Нурбаева деп. Анан кошулгандан кийин Азамат картка кирип койгула, э? Жутанкеева. Да, ким кошулат? Аскарова Мырзайым кошулса болобу, санаспы? Болот. Жидегүл Нурбаева. Анан ким дедиңер? Аскарова Мырзайым. Аскарова Мырзайым. Мырзайым Аскарова башаттан жетишпей калбайсызбы анан? Жетишем. Мен эме. Точно? Ооба. Башатта да жумуштарыбыз бар көп. Жетишкенге аракет кылам. Айжамал силерчи кандай? Сайкал эже бүгүн неме эле дейли немеде жолугушууда
Азамат агай айтты да, башатта дагы немени жасаш керек, сайт жасаш керек деди. Ооба, ошол Мырзайымды кошпой эле тура бериңиз, биздин жумушубуз көбөйүп кетет. ооба биздин жумуштар көп эми Мырзайым. Айжамал Мырзайым, основной акцент бул спринтте башат кагылгыла. Бизде башатта бул спринтте жумуш аябай көп. Окей. Да, андан кийин Макул сайт эже. ошол дайджест каналына кайрылабыз да, бизге сайтка жардам бергиле депчи. Бүгүн бул жолугуштан кийин жолугушубуз болот да, Сайкал эже? Ооба, азыр болот эмеге 23:15 деп койбодук, ошол жерден болот. Бизде башатта жүргөн кыздар, у нас много работы очень на этот спринт. Доступ Поэтому берген азыр жок. пока силерге мен отказ берем биякачы. Так, ким сайттын структурасы боюнча ким иштейм, Жидегүл эже менен Мээримге ким кошулат? Ооба, Бизге берилген, смотрите, дизайнерлер керек. Башка Дизайнер- албайлы. Жок, ориентируйтесь, мындай эме кылгыла да, анализ могу Айнагүл Шабданованын командасы менен коллаборацияда иштеш керек. Биздин веб-студия должен быть рассчитан не только на кыргызстанский рынок, он должен быть рассчитан на Европу, на заграничный рынок, да, потому что это очень хорошая возможность для привлечения финансовых привлечения финансовых источников, да, поэтому нужно здесь проводить анализ не только по Кыргызстану, надо принять во внимание СНГ, Средний Восток, это Дальний Восток таш керек, потом берите Европаны изилдегиле, Американы изилдегиле, Канаданы изилдегиле, бүт немесин изилдеп чыгыш керек да берденчи. Пусть даже хоть на английском, на русском, на французском болсо деле, главное изилдеп, баардын аналогдарын көрүп, что привлечет ваше внимание как потенциального пользователя, потенциального инвестора для нашей веб-студии. Ошондой эме менен жылыш керек да, как сказать, ошондой максат менен, ой менен ошентип карашыбыз керек да ушул жерде. У вас очень такая насыщенная работа должна быть. Прям аябай анализ болуш керек да берденчи. Анан ошого ответственный боло алам. Ооба, мен неметип барам. Биз деле жардам беребиз сиздерге. Андан коркпой эле койгула, чогуу изилдешип, чогуу встречада отуруп сүйлөшүп, баарын обсуждение кылабыз. Болгону вам нужно взять ответственность за это дело, чтобы вот прям реально поработать хорошенько в коллаборации и прям вывести хороший результат, чтобы потом мы могли этот результат уже реализовывать, либо начинать с нуля, либо на готовом макете просто шаблон будем перетягивать и все. Тазим Дегенбаева кол көтөрүп атат. Тазим кошо берейин анда, Ой, я что-то себя добавил. Ладно, я тоже здесь буду. Мен да силерге жардам берем. И здесь еще надо добавить Тазим Дегенбаева. Аз жаңы элеки Мээрим Жутанкеева, Жидегүл эже экөө атыңыздарды толуктап жазып коюңуздарчы. Азыр Треллодан издесем, Мээримден 3 чыгып атат, 3 тең бирөө эле Мээрим Аскарова деп фамилиясын жазып туруп калгандар 3 фамилиясын жазып атыптыр. Жидегүл же сиздики деле бар окшойт. Бирөө Жидегүл деп жүрүп, бирок фамилиясы жок да, аягында 101 деп Жок, мен Треллого кирелек, биз Треллого ношунга кирелекпиз да, күздөмүдө эч нерсе кирелекпиз. Өзүбүз бүгүн немеге зорго кошулдук да. Жок, сизди уже кошуп койдук деп атпайбы Молдогазы? Жана суранганда кошуп коюштур да уже. Жидегүл кайсы тамга менен жазылып турам? Но Жидегүл эмеспи өзү? Ошону билбей атам да. Ошону толуктап жазып коюңуздар. Жидегүлдөн бар да, Жидегүл Өмүралиева бар, анан мен Нурбаева бармын. Анда кайта башынан атыңыздарды толук кылып жазгыла, чтобы мы потом не путались. Анан кошуп коебуз биякачы, пока фамилияңыздарды жазып койдук. Ким дагы кошулат? Нураида менен коллаборацияны кошо берейин, тоже будем вместе работать. Мен дагы кошсом болот да. Ооба, ошондо. Мен деген ким? Мен Азамат. Азамат, давайте. Так, кто еще хочет? Молдогаз кошуласыңарбы? Жакып Жомарт уулу дейт. Жакып Жомарт уулу колуңарды көтөрүпсүңөр, сиздерден Мени да кошуп коюпсаңыз. Мээрим Аскарова тиги жумуштарым бар, жечкейимди атпады эле. Сайкал эже, мени да кошуп коериңиз, Элнура.
Элнура Мен Бөкеева. анализ жасаганга кошуло бербеймби? Да, ошо көп болуп турат го ошол. Берки ошол. Мен да анализ жасаганга кошулам деген ким айтты? Мерим Аскарова. Именно анализ жасаганга. Мирим Аскарова. Кайсы тамга менен жүрөсүңөр силер? Кимдики эми дизайнга жакыныраактарыңар кое тургула. Силерге дагы тапшырма бар. Ой, так, все, по-моему, на эту карточку достаточно людей. Скрам-мастерге, эгер калоочулар болсо, до пятницы мы ждем ваши запросы. Азамат агай менен кошулуп чогуу иштейм деген адамдар болсо, 2 адамды күтөбүз. Scrum Master экөө керек обязательно, анткени күндүзү мен чогулуштарга катыша албашым ыктымал да, ошон үчүн күндүзгү чогулуштарга катышып турганга биздин атыбыздан сүйлөп Ошо турган 3 бирөө киши керек. болосуңар да, бул спринт очень насыщенный спринт, нам придется очень так поработать хорошенько. И плюс у нас еще уроки по келечеку есть, не забываем, да, поэтому... Сурасам болобу? Эме ошол эмелерди жасап аткандачы, ушул анализдерди жасап атканда Zoom'га чыгып ошону алып чыгып айтып беришеби? Биздин внутренний встречаларда ооба чыгып бири-бирибиз менен бөлүшүп, ар кимибиз ойлорубузду, пикирлерибизди бөлүшүп анан жасайбыз. Анан ошонун негизинде бир натыйжалуу эмени чыгарабыз результаттан. Ошону Азамат агайга сунуштайбыз да спринт ревьюда. Мисалы, для примера возьмите работу команды Ашар. Вот они сейчас на первом спринте они проделали очень хороший анализ аналогов, уже предварительно составили какой-то шаблон, плюс ошол полностью азыр жасай турган ишти Ашар биринчи спринтте жасап койду, да? Теперь они уже думают конкретно над сайтом, над разработкой сайта. А мы только отстаем от них, получается, нам только надо аналог сделать, изилдөө кылып, баарын жасап, анан ошо өзүбүздүн көз карашыбызды Азамат агайга жеткизип беришибиз керек да. Ошондой. Азыр бизде бир 60тан ашыгыраак ссылкалар топтолуп калган экен да, аналогдордун тилтемери. Ошолорду бөлүп алып карап чыгабыз го дейм анда. И могу жерден бизде канча киши болуп кетти, даже не помню уже. Баарыбыздын ичи, допустим, 10 киши болсок да, ошо ар бирибизге 6дан ссылка алабыз дагы, ошо 6 ссылканы изилдеп, приоритет положительный жактары бар, бизге тиешелүү жактарын изилдеп, анализдеп, промежуточный спринт ревьюда ошону чыгарабыз. Хорошо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 киши экенбиз. Ошо 9 киши иштесек деле нормально. Жидегүл менен Мерим менен 11 киши болуп атабыз. 11 киши как раз 5тен бөлүп алсак нормально болот. Мерим Керимбаева жазып атат. Мерим Керимбаева, сиз кайсы немеден болосуз? Кайсыга шыктуусуз? Өзүңүз айтсаңыз, кайсыга шыктуусуз, ошого жараша анан бөлүштүрөлү. Кайсыны алып кете аласыз, кайсы карточканы? Мерим Керимбаева айтып туруп, маган тапшырма берип койгочу деп туруп чыгып кетти да. Жок, интернет мисалы болуп аткан болчу, ошо ыргытып кайра кирип атышат болгон. Мен кайта кирип калар анда. Сайкалжа, мен азыр күз менен DJS дегенге жазышым керекпи адресимди? Келечек Digital деген. Жок, сиздин адрес, кайсы адрести жазыш керек? Азыр фамилия, имяңар, поштаңызды жазышыбыз керекпи? Жок, Trello'га. Келечектеги эле адресиңизге тиги Азам Молдогазы жөнөтөт немелерди. Жидегүл Нурбаева кейсизби? Ооба. Ошол адреске Азамат менен Молдогазы приглашение жөнөтөт сизге. Trello'го, анан Notion'га. Ошону принимать этип коелу, анан кирип кете бересиз. Жидегүл Нурбаева жиберилген да? Ооба, жиберилген деп атпайбы? Ошо Trello'до атыңызды деле толуктап жазып коюңуз деп атабыз. Атыңызды. Биякта Жидегүл Нурбаева ZN деп коюңуз, ошондо түшүнөбүз, эгер сиз ушул болсоңуз. Же просто JN деп коюңуз. Бул маселе анан деле чечебиз, кете берели, следующий класска.
дизайн боюнча башкы бет кандай блоктор болуш керек, фигмадан бул жолу прототипти түзүш керек. Бизде дизайнерлер барбы ошо кызыккандар? Эрбол жакшы, Эрбол бар. дизайнер. Эрбол барсыңарбы? Кошо берейин сизди дизайнга. Сайкал эже мени да кошуп коесузбу жама уштама? Хорошо. Ой. Дагы бир жакшы дизайнерди бар экен арасында, Насихат Мамбетова. Сиз кошулуп иштей аласызбы, Насихатчы? Калжа меники сабак болуп аткен, мен бошо каламын иште. Эрбол айтып атабы, Ооба. Эрбол силерди эме кылып турайын анда. Кошо берейин, бирок мындай по возможности катышып турлай, Макул. Жама Рустемованы кошоюн, анан кимди айттыңар? Насихат. Мамбетова. Жооп бербей атат да бирок, Насихат Мамбетова. Тоже эме дизайнер эле жакшы. Профиде же. Насихат Мамбетова, Анда все, ошону кошо беребиз. Но бошогоюн деп атканда насихат эже вроде. Кошуп турайлы анан көрөбүз. Келди Насихат Мамбет. Саламатчылык. Кошо берели, дизайн боюнча могу Азамат агай берди, задание берип койду, анан чек-листтерди ошол боюнча чогуу иштешиңиздер керек да. Кийинки жумадан баштап болсо болобу бул жума кичине бошураак койгойлу. Болот. Бунун эмесин так, датасын мен до конца коюп коеюн немеге. Дизайн деп койдук. Датасын 14-үндө башталса, ошондо где-то понедельник. Бул жума биз силерди нагрузка кылбайбыз дизайндычы, просто прототипти ойлонуштуруп чыгарып бергиле, эчтеке жазбай эле койгула, прототипин эле чыгарып бергиле, анан биз уже коштуртуп неметебиз да. 19-на чейин промежуточный ревьюга чейин кошо берейин, Болот. Болобу? Болот, кошо бериңиздер. По возможности чогулуп, Дискордтон обсуждение кылып турула. Дискордтогу веткаларды токтотобуз да, полностью Notion'га өтөбүз азыр. Notion'дан Азамат менен Молдогазы примите во внимание, нам нужно создать страничку дизайн деген. Хорошо? Болот. Дизайн бүттү, дизайнга пока 3 киши мод дизайн үчүн түстөрдү тандоо деген карточканы буну деген эмелерге кошуп коюн, дизайнерлердин карточкасына. Хорошо? Караштырып, неме цветовой гаммаларды караштырып, тоже ошолордун баарын караштырып койгула, Вебсайттын негизги түстөрү каралат ошондо сразу эле. Вебсайттын негизги ошо. Основывайтесь на 3 цветах, но если у вас есть какие-то еще сунуштар болсо, добро пожаловать. Азамат, Молдогазы үчөөбүз өзүнчө бир күн встреча кылабыз, анан распределение алабыз бул боюнча, хорошо? Бул карточка решена уже. Буну мен дополнительно жазам. Так, SMM чечилди. Бирден Кыргыз Bridge Global үчүн келечек дизайн жазылгандан 4-5 адам керек аутсорс дейт. 2 Scrum Master, 1 дизайнер, 1 программист, 2 SMM-шик керек экен. Кыргыз Bridge Global деген канал үчүн. Так, вакансия чыгып атат, ким иштейин? Вакансия, да. Кстати, SMM-шик, биздин SMM-шиктер буну во внимание алып, Башаттын SMM-шиктерине запрос жөнөткүлө. Башаттын SMM Башат менен SMM командасы, негизи Күздемин SMM командасы тоже эске алып койгула. Мындай объявленияны анонсмент каналына жүктөп коюш керек. Ким даяр ушул каналга Scrum Master, дизайнер, программист, анан SMM-шик болуп бергенге. Давайте я пока сейчас этот вопрос оставлю открытым. В пятницу или в четверг сделаем еще одну встречу, короткую встречу, где мы определим участников для этого проекта. А до этого нужно SMM-щикам отправить запрос в Башат, чтобы они объявление повесили. Может, ага чейин да желающие появятся, нашел желающие бияка кошобуз. Пока этот вопрос остается открытым, хорошо?
Кандай дейсиңер? То есть Азыр Кыргыз Бридж Global өзүлөрү объявление илиш керек эмеге башаттан жок, сурамын. бул агай Кыргыз Бридж Глобалдын менеджери жок болуш керек азыр. Этот проект, он пока пустой, нужно ошол жакка скрам мастер дизайнерлер тандаш керек. Биздин агай буну бизге илип коюптур, потому что бизде киши көп да. Ошон үчүн мы просто биздин СММщиктер башатка запрос жөнөтөт. Сырт жактан издеп көрөбүз, сырт жактан жок болсо анда биздин өзүбүздүн жана 113 кишинин арасынан тандаганга Окей. Анда эмки жолугушка чейин Кыргыз Бридж Global тууралуу окуп изилдеп үйрөнүп чыккыла. эмне экенин билиңиздер, анан кийин ошого жараша балким мен барат элем дегендер чыгып калат. Ооба, изилдеп чыккыла дагы, анан ошол эмки пятница или четверг, возможно, мы встретимся, короткая встреча будет, ошондо мы определимся. Пока этот вопрос остается открытым. Принт команда чогултуу боюнча мы вот тут тоже нужно этот эме Азамат Молдогазы үчөөбүз иштейбиз бул вопрос боюнча. Буну мы еще потом обсудим. Так, логотип боюнча, логотип командасы эмне болдуңар, эмнени чечтиңер, какие идеи есть, какие поступили ли новые предложения или как? Дискордко келип атат, бирок ошолорду бир жерге чогултуп койсок жакшы болмок да, бир эме ачат окшойбуз, Notion'дан анда. И Notion'дан анда логотипти ачып коелу, логотип деген страница. Логотипке дизайн деген страница, ошо дизайн ичине жаңа эмелер кирет экен анда. Башкы бет, логотип деген баардыгы ичине кирет экен да. Бирок келечек диджиталдын логотипи боюнча мы еще определились или нет? Или еще Нет, подождем? аз варианттар келип атчу. И анда пока срок я продлеваю еще до 19-го. Хорошо? Да. Ошону бир чечип алсак болобу? Баарыбыз келишипчи, логотип боюнча кандай биз жөн эле буква КД деп чыгарабызбы же толук болуш керекпи? Бул маселе боюнча азыр пока мы принимаем все желающие немелер, өзүңөрдүн көз карашыңарга ылайыктуу логотип түзөрүлө дагы дизайн каналында келечек диджитал лого деген бар. Же биздин каналда беле? Биздин келечек диджиталда бар. Аркы эме дизайндын ичинде да 2 ветка бар. 2 ветка бар. 2 ветка бар, бирок эмеге биздин келечек диджитал каналында лого, дизайн, келечек беле ошондой ветка бар. Ошол жака жүктөп бергиле. Анан биздин могу команда бар логотип боюнча иштертин. Ошолор анан тандашат дагы, анан промежуточный. Ошол жактамын просто. Мне кажется, агайга көбүнчө жанагындай кыскача жасалган жагат окшойт. Минимализмдечи. Минимализмде. Биринчи жасаганда iPhone сама сделала, көп убакыт өткөрүп мындай жасадым, но жакпай калды мага. Просто аны түшүнбөдүм да, кандай кылыш керек. Мындай да, көбүнчө мы отправляем именно готовый логотиптерди, просто переименовываем и ошону жөнүндө атабыз да. Здесь нужно уникальность проявить и проявить какую-то креативность. Желательно, мне кажется, уж Азамат агайдын стили, он как бы больше предпочитает Google'дын, Apple'дын жөн эле бир тамгалуулары бар го. Азамат агайды өзүнө эле эмеси көрсөңөр. Да, мен да байкашым боюнча ошондой да. Если байкасаңар, бул жерде т тамгасы да, эки жактын мындай т тамгасыдай болуп турат да. Ошондой сыяктуу идеялар болсо, келечек диджитал. По-моему, Эрбол менен анан кийин эме жазган, Жама Рустамова жөнөтүшкөн макеттеринчи, ошолор хороший да, но нужно их доработать еще чуть-чуть. Эрболдун бир жакшы немеси бар, жана узорлору менен жазган логотипи. Ошака кирип, мындай оюңарды айтып, же өзүңөрдүн фантазияңар бар болсо, ошо өзүңөрдүн логотипиңерди жүктөп койгула, анан 19-го мы уже должны определиться да полностью. Азыр бир нече секунд калды окшойт убакыт бүтөрүнө. 1 минута бар дейт. Меньше минуты осталось, до конца работаем. В общем, мы здесь разобрали основные, получается. Теперь, могу егер что-то новое в вашу голову пришло, какая-то идея, у всех есть доступ, заходите, создаете карточку и пишите свою идею. Все, оставляйте
свою идею, мы потом это будем обсуждать на следующей встрече. Хорошо? Теперь... Айзат, микрофон açık болsun.